Bugün жақсы күн болып atpay, ondan Sanjiranın günü oldu da. Noktumu da ilgari. Katurak sürüyorum seni. Ilgari orman болып turgan uақытта Жаманқара деген Солтодан bir батыр жігіт шыққан екен. Қазақтың Шоруқ деген батыры менен жекеге шығып, жекеге шығып бірін-бірі қашырғанда Шоруқ артқа қайрылып өле елді аралап қашқан екен. Аттан түше қалып елді аралай чурқап кеткен екен. Ошондо Жаманқара атты сулуктан алып жетелеп артқа кетти дейт. Атын. Анан ошондо қазақтар ака шешеңди де өле Шорукту тилдеп калды дейт. Ойбай, ушу кенедей баладан коркусуң деп. Ой, мен баладан корккон жокмун деп. Үстүмдү алып каракуш. Жанында кабылан шерлердин баары келет. Мен ошолордон качып кийдим деп. Атымын өзүнө качтым. Ушуна көрүнсө керек. Ошол убакта Жаңгарач Солтонун манабы Ормон ханды чакырткан экен. Bir маселе. Ормон келип, Жаңгарачтына келип konok болот. Мен дагы кетер күнү негизги маселе эмне болду экен деп күтөт да. Анан ошондо Жаңгарач айтат. О, бизде bir бала чыкты. Жаманқара деген. Деле кишини көз килбей калды. Элдин баары эле Жаманқара десе эле баатыр аталып эле анан бизде эме кылбай калды. Ушуну көзүн тазалабайлыбы деп. Эмнеге десе, ушуна элди коркуталы депчи. Айткандай да, анан ошондо Ормон айткан экен. Эй, сенде кой барбы дейт. Кой толду, аларчанын ичи толду. Менде да көп кой. Эртең койчуларыбызды кетирели экөөбүз. Деди. Ормон айтты. Эмнеге? Ой, аны ким багат? Ким кетирет? Өзүң кайтыр, өзүң кайт. Өз малыңды өзүң бакта. Мен де өзүмдүкүн өзүм кайтарам, өзүм багам. Ошондо жок. Мен кайтара албайм, бага албайм дейт. Эмнеге өз малыңды бага албайсың дейт. Ай, койлы аны ууралат, бөрөлат. Мен аны койду бага албайм дейт. Көрдүңбү дейт. Жаңгарач сен көрдүңбү дейт Ормон. Жаманқара койчу, сенеки өзү койбуз. Кайтарат. Қазақтың Шоругу ушу Жаманқарадан сестенип корккон үчүн сага жолой элбей өтүрөт. Эгерде сен экөөбүз бугун койчуну өлтүрсөк, сен экөөбүздү ууралат, бөрөлөт. Чоңгой. Кандай чечим? Ормон чечим чыгарган. Bir tentek, bir jöntek болот. Ал элге кетет деп, эгер ушундай баатырларды бакчы экен. Көрдүңүздөр да, анан biz негизи саясат сүйлөшпөйбүз туугандар. Бирок бул эртең элде айтылып келаткан нерсе, бул дагы кандайдыр бир ошо биздин элибиздин арасында коомчулукта bir жакшы чыган жигиттер чыкса эле bir саясий маселелер менен окуялар болуп кетпеди. Эмне деген баатыр жигиттер өтүп кетти. Камчок байке андан ары уласаңыз Жаманқарадан. Жаманқара бул Солтодон чыккан кыйын баатыр болгон. Жолборс чапкан айтылат. Анан мунун өлүмү да башкача айтылат. Өлүмү болсо Мурат Алып байке да билет болуш керек. Баштап калдыңыздар, айтып коюңуздар. Жаманқаранын өлүмү ошол эле Шоруктун колунан өлүп атпайбы? Көрөлбөйт. Кыргыздан кыйын чыкса да көрөлбөйт. Ошо Шорук көчүп ошо жакындап келген убакта Жаманқара эч ойдо жок гана барат да чакырыккачы. Эч ойдо жокто барат Жаманқара. Анан барганда эле Шорук эме кылган экен. Bir мындай ыза сөз айткан экен. Анан Жаманқара бетине түкүрүйт. Мен сасып кетипсиз ойлоңуп чечип жүрүп турайын деген. Жаманқара түкүрүйүн. Ошондо баа жигиттери даяр турган экен, баса калышкан. Током эке. Эки бөйрөгүн сурган. Эми кандайсың? Эми улусун сен бакан? Кане болсо энеңе жарайын деген. Улусу бул. Жолу тигил.
Onda ökönün olsana şeyle bölüşüp. Siz Molla Şakir'in yine geliyor atas ha. Molla Şakir'in numanlığına geliyor atas. Siz çekilme oldalarga konağa gel atas. Siz gölde yürüyen yok musunuz? Havada. Azakta yürüyen yok musunuz? Oşentip tigi Jaman Kara'nı oşentip öldürgön eken. Oşon menen ayaktap kaldı. Bıçağım.